Ага, жетпейсиңдер, эмне кыласың, айтырым десең. Баштадык. Экөөбүз бүгүн аябай жакшынакай маанайдабыз. Биз дагы сагынышып калган экенбиз, сагынычыбызды аябай таркаттык, кара жаным десе. Сүйлөштүк, бири-бирибизди эмне кылбайбыз? Сөз талашпайбыз. Бул болсо энеси жакшы тарбиялап жөнөтүптүр. Мен сүйлөгөндөн кийин гана сүйлөмөй болду. Анан менин сөзүм түгөнгөн маалда сүйлөмөй болду дегендей. Анда кечкеле биздин сөзүбүздү көрбөй, анда ырларды, маектерди угуңуздар. Бүгүн бизде сонун кызыктуу коноктор болот, сонун ырлар болот. Ай, уйларыңарды сап, чайларды коюп туруп, ысык печенье менен, ысык чай менен печенье коюп туруп бизди көргүлө. Şimdi baştaysın da Elena, çay деп koyup çay koymuyorsun bu çay içeyim. Çaydı unutup kaldım öyle ananı sen bir de bakalım da. Canım altınım, jaraşıktı canga jagın, jamalın canım, jakşına kayın, jaşo beri dayın, orbacı canım, gülü çürücü dayın, suyu alganımsın çubayın, orbacı canım, Jaratkandan bakıp surayım. Ecet tabalayın. Апа. Мен мисалы эме кеткенде күттүңүзбү? Ачык эле айтсаңыз, жамбай келбей турса экен деп эме кылдыңызбы? Кыйналып кетип атканда эстеп аттым. Каран эки жабалыштан кийин эле сагынып жаман күттүм. Телефон чалып койбойсуң ырсаңдап. Энең жанына барып унутуп калдың да мени? Жок апа, эме тиги. Сен меничи сагынып аттыңбы? Абдан күтүп. Болду эме ушуну элейсиң. Адемесе алдыңыздарга Нурай Макулбекова. Күттүм. Экинчи ушуну күтүшпөй калчу.
Күтүп сени өңүлгөн Жан дүйнөңдү аяп жүрөмгө бөлгөн Кайра сага катыргытып почтаман Келери жокту күтүп жатам бүгүн мен Жазып жата деген белги билинбей Өткөн күндөр болгон эмес бүгүндөй Саздак жерге батып калган көлүктөй Кыйла болду калганыма сүйүндөй Каттарыңды жазып жүрсөң кайдадыр Жетпей калган ар бир сөзүң айтамын Өнүгөрүм билбейм бирок сенсиз жашоо Бирок мошто жаркы кубулушу арманым Жолдорубуз табыла Бир болорбуз дал ошондо аруба Бирок азыр жылт этирер үмүттү Билдирүүңдү күтүп жүрөк сарыга Күтүп жатам жазасың деп эмнени Күткөнүмө азыр бир жооп келбеди Сездин бекен кокус түшсөн эсиңе Сагындырып жатканыңды сен мени Каттарыңды жазып жүрсөң кайдадыр Жетпей калган ар бир сөзүң айтамын Өнүгөрүм билбейм бирок сенсиз жашоо Бирок мошто жаркы кубулушу арманым Каттарыңды жазып жүрсөң кайдадыр Жетпей калган ар бир күнүм айтамын Өнүгөрүм билбейм бирок сенсиз жашоо Бирок мошто жаркы кубулушу арманым Анда эмесе сүйүктүүлөрүм, кымбаттууларым, азыр мен конокко бүгүн сонун айымды чакырган болчумун. Ажарлуу айым, сонун ыры менен Наргиза. Сен башка дүйнөсүң. Эми мону кийсем сен башкача болуп калат экенсиң.
Айгерим бүгүн менин күнүм окшойт дейм да. Эй, Мен жакшы көргөн курдаштар, сиңдилер, эжелер келип жатат. Мен бул айымды мынтип туруп алдым. гана көрөйүн дебейсиз? Бул мөр канды айтпасак деле өзүнүн эле жүзүн көргөзүп койсок элдин баары жакшы тааныйт. Таныштырган жакылса эле билинет. Мен жакында эмеге бардым, филармонияга. Мюзикл коюлуптур. Кыргыз эли ушундай күттү айланайын. Драматический актриса болуп калыптыр. Ооба. Энелердин жалпы чоң образ жаратыптыр. Эми Салиманын үнүнө чынында эле сөз жок. Аябай жаккан себеби ушундай үндөрү бар, ушундай жакшы ырчылар мага ушундай таасир калтырды чынында. Аябай жакшы образ чыгарыпсың. Кандай иштедиңер? Ким менен иштедиңер? Чындыгында бул биздин экинчи мюзикл. Биринчиси Жамиля Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан коюп атабыз. Мен аны көрбөй калдым да, ошон үчүн аны эки деп айткан жокмун. Анда дагы Жамиляны аткарайын деп кастингге катышкам, анан Жамилянын кайненесинин ролун берип коюп атышпайбы? Аны деген ойлоп кетишсең. Тааныш аркылуу кетип калдым. Анан мында дагы Раймал менен Бегимайды коюп атканда анан Бегимайга баргам да. Анан уруунун эң улуу апасын ролун беришти. Чындыгында тамаша жаш өзгөчөлүккө карата кадимкидей кастинг кылып тандап алышты. Анан ошол уруунун эң маанилүү апасы, сиз айткандай андай салабаттуу энен образы туш келди. Анан колумдан келишинче, дараметин жетишинче аракет кылдым. Анан буга чейин дагы анча-мынча ушундай роль аткарып калган учурлар болгон, бирок манас айткан такыр өмүрүмдө болгон эмес. Манас айтпадык. Манас айтпадык. Анан чындыгында кыргыз манас айтканда мен ойлогом жөн эле манастын оonu менен эле мынтип эле айтып коет деп, анын айтуу өзгөчөлүгү башкача. Анан ар бир манастын да ар кандай оондору бар экенине такыр маани бербеген экенмин. Анан ошо аялдарга манаста дагы болгондо мен эне катары, башкача айтканда Каныкейдин да образын беришти да мен аркылуу. Ошондо аялдын манас айткандагы кандай стили, каяктан издейм деп изденип, анан жанагы Алиман Жангорозованын манас айткан жери бар эмеспи? Кожо жашта кино тасмасында ошондон угуп атып, ошого окшоштуруп биздин манасчы уулубуз Самат Көчөрбаев менен иштешип атып, ошол болгондо ошол стилди тандап алдык да. Анан биз менен иштешкендер бул мюзиклдин идеясы Кыргызбай Арапбаевичке таандык экен. Ошол сунуш кылып агай баардык коллектив колдоп, режиссеру биздин башкы режиссерубуз Умар Кадыров болду. Анан дагы бир экинчи режиссер Айнура Качкынбек кызы деп бизге жаңы режиссер келди. Айнура айым менен иштешкен абдан бизге кызыктуу болду. Башка коллектив иштешип көнүп калганбыз. Жаңы адам менен жаңы стилде башкача биз ушул 3 ай бою даярдандык да. Анан сиз айткан актёрдук ыкманы дагы көбүрөөк тааныганга мүмкүнчүлүк болду. Ошол Айнура айым менен Умар Кадыров сабак өтүп баштап, анан өзгөчөлүгү ар бир бөлүмдү өзүнчө даярданып эле атабыз. Тиги сахнага чыкпайбыз, кандай болот деп кыжалат болуп чыктык. Анан ордуна коюп келгенде эле бир сонун жакшынакай мюзикл жаралды. 130 киши катышып атабыз. Чыгармачыл жанагы коюу топтору менен 160 киши. Сөзүңүз каралжы, баягы эме деп айтып калбадыңыз, мен сизди ырчы катары тааныйм да. Бирок кээде бир кинолордо чыгып калат, кээде бир аткаргандарын көрөм дагы, эжем деген мындай дагы талант бар турбайбы деп калам да. Балким сиздин актерскийден билимиңиз бардыр, негизи же эстрада жактан же кызыгасызбы актерский эмеге? Билим бар десем деле болот. Мен негизи консерваторияда вокал бөлүмүн бүткөм. Ал жакта бизге кадимкидей
актерлук чеберчилик сага өтүлчү. Эми 2 жыл анан бизде дагы аябай басым коюп актер болбогондон кийин деп мындай жеңил желпи өтүлөт болуш керек. Бирок бизге Искендер Сартбаев, Нурлан Асанбеков деген агайларыбыз, Эгемберди Бекболиев деген актер агайларыбыз бизге жакшы эле салым кошту деп ойлойм да. Анан биз дагы кызыгуубуз менен бир кандайдыр бир ролдорду жаратып калганбыз. Анан ошол балким себептер кичине мындай бүдүр дарамет болсо керек го деп коем. Мен аябай сизден бир сонун эме көрөм да. Сиз дагы бир комедийный жанрда бир сонун актриса болмоксуз. Эгер балким ушул жакта да дамытып, дагы кененирээк убакыт бөлүп иштегениңизде деп ойлойм да. Себеби сиздин күлгөнүңүз, эмоцияларыңыз мынтип карап отурганда адам аябай мындай урушчак, бир серьезный эме аял көрүнөсүз. Сүйлөшүп келгенде мындай сенден дагы эме шайрадан келип байкайсың да. Жана окуялардын айтканы анекдотту ушундан Ооба, угуп калам да ошо чекесин ошо үчүн айтып киного да тартылып калдык. Сакиш күкүшкө анан чүкүш болуп кошулмак экен да болот. Жалпы чыгармачылыгыңыз боюнча негизи фильмдерге тартылуу оңоюраакпы же сизге өзүңүздүн ырчы катары көбүрөөк сизге жүрөгүңүзгө жакыныраакпы? Албетте кесип катары ырчылык жакыныраак. Анан фильмге деле кызыктуу, ар тараптуу болгон жакшы да. Анан мен ушинтип калжаңдап, сүйлөп, тамашалап, ушинтип эме болуп койсом, көбүнчө эле ошондой мындай башкача роль берип коюшат да, жаман аялдардын ажылдаганы. Анын ан сайын эмесине көркүнө чыгарам деп ан сайын ажылдап жатып калам. Кээ бир ушундай аял деп да ойлоп түшүнүп калышыптыр кээ бирчи. Анан эгер ошондой түшүнүп калган болсо, мен аябай жакшы аткарганбы, ишенип алган болсо деп тамашалап күлгөн да жайым бар. Эми чыгармачыл адам негизи ар тараптуу болгон жакшы болуш керек деп ойлойм. Эми ар тарабын баарын алып кете албасам дагы колумдан келишинче кашык салган тамактарымдан кичине жеп, ырыскы татып жүрөм буюрса. Кимдер менен иштешесиз учурда? Сөзсүз түрдө акындар мененби же сизге дагы бир өзүңүзгө идея келеби? Менин бактыма менде көбүнчө мындай тандоого мүмкүнчүлүк болуп калат да, сунуш кылганда. Жана макал айткандай, ушул кызга ушул күйөө ылайык дегенде, ушул мага ылайык дегенде эле бир эме сезим келип туруп алат да. Эгер сунуш кылгандардан жакпай калса, кечирип коюңуз, мындай экен деп деле мындай ачык айтып. Анан көп оюнчулар менен иштешип жүргөн эл билет. Анан кийинки убакта Белек Бапытаева деген эжебиз менен, Качкын Абдыкадыров деген агайларыбыз менен ошол жаңыр барды. Бүгүн алып келдим да ошо. Эми кийинки болбосо мен Кыргызстанда бүт эле оюнчу композиторлор менен иштешип жүрмүн деп ойлойм. Себеби мен жеке репертуар кылып жазып телевидение тартылбасам дагы бизде филармонияда дайыма байма-бай оркестр менен, башка жанрлар менен элге тартуулап көп эле чыгармаларды аткарып коюп турмун. Сен менен отуруп сүйлөшсөчү, кызыктуу окуяларды жана анекдоттордон айт дейт элем да. Анан эми бирок ырыңды укканга ушундай чыдамсыздык менен отурам да. Анда үнүңө береке, билесиң үнүң кандай экенин. Чыдап туруңуз. Да, жок, мен чыдай албайм. Азыр ырдашым керек. анда ырга кезек берели апа, Ырга кезек берели. Эжекемди мукамымды ырларынан. Белек Бапытаева деген эжекебиздин жаңы чыгармасын алып келдим. Нуркан Калмаматова деген эжекебиздин сөзүнө жазылган Менин кызым деген чыгармасын аткарып берейин. Мен ошон керек. Ортосунда сүйүү деңиздин, түбөлүккө сүйөм дегиздин. Окшоштуруп таптым мен сени, жалгыз жүрөгүмө эгисиң. Жан шеригим менин ардагым, мен да сага сүйүүм арнадым. Бакытым деп андап өзүмдү, тагдырымды сага байладым. Өзүң болдуң бул жашоомдун маңызы, өмүрүмө үмүт оттун тамызы.
жалгызым мен жалгызым өзүң болдуң бул жашоомдун маңызы өмүрүмө үмүт отун тамызы өзүң болдуң махаббатым жалгызым жалгызым мен жалгызым чырайың периштедей колум сунуп колуңа сени жетелешип бирге өтөйүн өмүрүмдүн соңуна чейин жүрөгүмдө калдың жаялып ишенгеним сенсиң таянып сен жөнүндө күндө айтсам да түгөнбөсүн сүйүп аянып өзүң болдуң бул жашоомдун маңызы өмүрүмө үмүт отун тамызы өзүң болдуң махаббатым жалгызым жалгызым мен жалгызым өзүң болдуң бул жашоомдун маңызы өмүрүмө үмүт отун тамызы өзүң болдуң махаббатым жалгызым жалгызым мен жалгызым өзүң болдуң бул жашоомдун маңызы өмүрүмө үмүт отун тамызы өзүң болдуң махаббатым жалгызым жалгызым менин жалгызым өзүң болдуң бул жашоомдун маңызы өмүрүмө үмүт отун тамызы өзүң болдуң махаббатым жалгызым жалгызым менин жалгызым
Убакыт бизден алыстаганын карабай, узун жол улап баратабыз жайма-жай. Агарган таңда ак пейлиң менен ак сөзүң элиңдин бүтүн жүрөгүн жүрсүн аралай. Ата-энең берген тарбияны актаган, күн болуп тийгин, а бирок уяңа шашып батпаган. Жайнасын элиң, жаркысын жериң сен менен, күч кубат болгун, байрагын көктө кармаган. Керексиң элге, керектей дем күч пендеге, жан уруп жаша, ала тоо кымбат дегенге. Ак сүтүн эмген алгачкы биздин ак эмгек, арналган ошол энедей ыйык мекенге. Жараткан берген ала тоо сенин белегиң. Жан дилиң менен кызмат кыл, тийсин керегиң. Кучагын жайып, кубаныч берген ар качан, жаныңдан артык жашаган ыйык мекеним. Кол чапа. Кандай мындай керемет сөздөр, Көп ошол жака кирип кеттим. Кыргызстан көз алдыма мындай картина болуп, кадр болуп өтүп атты да. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто эмнеге ырын окутуп атат десеңиздер, акын, таланттуу үй бүлө десек болот Тимур Салиев бизден кыргыз эстрадасында 80% айымдардын, мырзалардын, деги эле ырчылардын ырларын сөздөрүн жазган. Тагыраагын айтканда, обондуу ырларга сөз жазат десек болот. Мисалы Кыргызстанда канчалаган хиттердин сөздөрүнүн бүт бардыгын Тимур байке жазып жүрөт. Жанындагы супсулуу болгон жубайы биздин үйгө конокко келип калыптыр. Эми чайдан куяйын, биздин негизи талант деп калбайдык, ошо талант тууралуу. Жакка эле биле берейин. Жакка эле. Бул ар бир адам эле акын болбойт. Ооба да. Мисалы эки сөздүн башын мен кошо албайм, апам тим болот. Мен аракет кылдым бир учурдачы. Негизи акын болуп калганга кимдир шык берет өзү. Же акындын жубайы болуш үчүн айымдай болуш керекпи? Кандай болот негизи шык? Эми жанагы баса белгилеп айтканда көбүнчө ошо обондырларга сөз жазуу эң башкысы. Анан анча-мынча кичине эме болуп калса, мындай дагы поэзияларын жазып коюу. Ар кандай убакытта таасир келип, баягы Кудай таалам берип койгондон эле жазып коюбуз. Демек, бизде жандай сөз бар го, илхом деп коебуз го. Сизде андай илхом келбейт. Эртең менен турсаңыз эле сөз жаза бересиз. Кухняга кетип барат деле сөз жаза бересиз. Эми мындай болуп калат. Мага көбүнчө обонун айтышып, мага ушундай ыр керек болуп атат. Бирөөнү сүйүп калдым эле, же болбосо бирөөнү жаман көрүп калдым, бир ай сүйлөшүп. Ошону айта албайтам, ошого бир ыр аркылуу жеткизип бериңиз деген сыяктуу эме болгондо анан жазылып калат. Мындай илхом менен келген ырларга көбүнчөсүнө обон чыга элек да. Демек, көбүнчө ырчылар биринчи обонун аранжировкасын бүтүрүп алып туруп, анан кийин сөзүн жазат экен да. Эми кээ бир учурлар тамаша иретинде айтып коет атпайбы? Кээ бирөө баардык клипсилинен бери тартып алып турат. Ана сөз келген. Ушундай учурлар болот. Ошол анан ал убакытта эми баягы ар бир адамдын, ар бир ырчынын ички жан дүйнөсүнө ал менен аябай бир сүйлөшүп отуруп, бир кээ бир учурларда таң аткыча отуруп сүйлөшүп жазган ырлар болот. Эң башкысы ошо кыздарга жазып аткан учурда кыздар менен таң аткыча отуруп сүйлөшкөн убакыт болуп калат. Анан анын ар жаман экен го окуйт. Жок, келинчегим жаным ал балам. Кичергенде октап калат. Келинчегиңди алып аласыңбы же келинчегиң болбой барып алабы? Ошону чети жолу токот өрүп. Бул эме андай эме келгенде наоборот жаза бергиле. Тоскоол болбой эле коеюн деп, Ошол деле жакшы. Тешик бар дебесиң, ошо тешикти карап. Чында негизи айым чыгармачыл адамдын жубайы болуу, мисалы көп учурда бул айымдарга биз эми айымдар өзү менчиктештирген жакшы көрөбүз да. Меники болду, эч ким карабаш керек дегенчи. Анан сизде кандай бул нерсе? Менде эми өзү чыгармачыл болгондон кийин бул адамды баягы вдохновлять этип туруш керек деген бар да. Азыркы заманда бар экен ушундай кыздар. Айтыңызчы анан. Көрөчү, келиним билип алсын. Ооба, өзү айткандай баягы ырчы кыздар үйгө келет, ыр жазышат, отурат. Мен ал убакта
жолдошумду Тамактарын даярдап. кызгангандын ордуна мен дагы Кайра тамак жасап бересизби? тамак жасап столдун үстүн даярдап анан кийин баарын даярдап берип коюп балдарды алып алып башка комнатага кетип калам да. Азыр мен кол чап, тизе бүгүп о жерге. Жанагы Башым дегим келип атат. бир акын айткандай, кээ бир кыздар менен келинчеңиз кызганбайбы деп эле ушинтип берет. Анан мен айтам, бир акын айтты эле го. 7 миллион баткан жүрөккө 7 кыз кантип батпасын. Азырында тамашалап ушинтип коем. Негизи азыр көпчүлүк көрүп аткан кыздарга, айымдарга сонун сабак болду окшойт да. Анан сиз тууралуу айтсак, сиз кесибиңиз, сиз дагы акынсызбы, оңдурларга сөз жазасызбы? Же кандай? Жок, мен кесибим негизи эстрадное пение окугам. Бибисара Бешналиева атында. Мен билдим. Сиз экөөңүздөр каяктан таанышкансыздар? Эмне көрүп жүргөн бекенсиң? Жок, сизге келген экен, мага он Сен да оонду даярдап алып, клибиңди тартып алып анан баргансың го. Ал убакта баягы искусство институт болчу, мен эстрадное пение ошо Бибисара Бешналиева атында искусство институтта окугам. Анан окуп жүрүп, ошол жактан мен ошо ырдап жүрүп, кафелерде анан ошентип таанышканбыз да. Анан ошондо анан демек ырчы экенсиз. Негизи Сөздөрүңүздүн баарын бекер жаздырат экенсиз, колдоо го эми. Бекер жазып берип атса мен деле колдомокмун. Негизи ырчылыкка өзүңүздүн баягы жеке ырчы катары чыгууңузга тоскоолдук болбойбу? Же эмне андай кийинип алдың, эмне антип жалгыз чыктың, эмнеге деген? Жок, андай эч кандай тоскоолдук жок. Тескерисинче колдоп турат дайыма. Мен просто баягы аябай баягы ырчылыкты мен ушу сахнада жашашым керек деп эме кылган жокмун да. Анткени үйдө баягы балдарыбыз бар, балдарды багыш керек. Үй бүлө баягы аял заты үчүн үй бүлө биринчи орунда деп коет го. Үйдө балдарды карайм, балдар менен болуп атып, баягы көбүнчө сахнага аябай прям мынтип жулкунуп неме кылган жокмун да. А бирок жолдошумдун баягы ыр жазган немелерин колдоп, анан жолдошум мени колдоп, мен жолдошумду колдоп. Жок, наоборот эле айттым. Ачык эле калктын кереги жок. Мен наоборот, баары бир деле бул эми баягы ырдаган адам, могу чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адам акыры канча жаш болсо дагы, канча убакыт өтсө дагы баары көкүрөгүнөн баягы оруштап чыгат да бир күн айтат. Анан мен айтам. Азыр ырда, азыр чыга бер, ырдай бер. Ой, каалаганыңды кылып мүнтпей, мындай кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы? Бияка чык, мына бияка чык деп айтсам, мындай аябай көп мындай эме кылбайт да. Аракет кылбайт да. Балдар эле, балдар чоңой берет, болду. Балдар чоңойду. Уже улуубуз 16 жашка чыкты. Мен менен тең турбай балдар. Десем, болбойт да, чыга бер десем, мындай көп аракет кылбайт. Анан көбүнчө ошо чыгармачылыкта үйдө болуп берет. Анан мен да көбүнчө ошо ыр жазганда эле айтып атканым ошол да. Баары бир кээ бир учурлар болуп калат, бир эжекелерибиз болуп калат, 50 жаштагы, 55 жаштагы эжекелер келип, мен ушу ырдабай жүрүп, ырдагым келип атат, ушундай ыр жазып берип койчу дегендер келет да. Анан ошон үчүн айтам да, бул да 55 жашка чыгып алган. Мен баштабасын деп. Сен түгөл менин баламдай экенсиң. Менин келинимди баары иштеп эле турат да. Ана бул болсо баласы 16да эмес. Үйгө бир карап берсе бул жөнөйт көчөнү карапчы. Анан бирок жолдошуң колдоп аткандачы, баланы дагы жумушту дагы тең алып кетсең болот. Барбы ошондойлор? Ырлар боюнча сүрсөк, сиз бир оонду ырга канча убакыт коротосуз жазганга? Балким чай ичип эле жазып коесузбу? Ал ар кандай учур болуп калат. Кээ бир учурларда өзүңдүн башыңда болгон окуяларды айтып калышат. Анан мисалы бир аябай хит ырлар бар. 5 минутага жетпей жазылган ыр бар. Аябай хит ал ырчы. Бир ыр бар, ал да хит, бирок ал 3 жылда жазылган ыр да. Ар кандай учурларда ар кандай жазылат да. Демек, сиздин мээңиздеги сезимдериңизге дагы тиги ыр эко мондайынан карама каршы төпкөш керек экен да, мушташ керек экен сезимдери. Эртеден бери эле кагылып кетен, менин ырым хит. Толтура ырларым хит эле деп атасың, кайсы ырларым хит, ошо ким ырдап жүрөт, ошо да тааныштырып кетели. Азыр эми баягы кайсы ырлар, көп ырлар хит болгон, анан
Гүлнур Сатылганованын Жан кызым деген эре, Малика Динанын бир 80% ырлары. Сиз жазасыз. Анан Динара эжекебизден Роза Шекирова. Мен жөн кишинин жанында отуруп алыптым. Ооба да. Эң кызыгы мындай да, сүрөтчүлөр, театрдачы, режиссерлор, свет берген, музыка бергендердин баары ушундай таланттар бар да арасындачы, ошо кээ музыка берген операторлор сени менен кошо жашап, тим эле учур менен музыка берет да. Анан ошондой бир жакшы таланттуу адамдар көмүскөдө кала берет да. Анткени артисттер сахнада чыгып, биз кыйрап салдык деп баарын деп чыгып кете беребиз. Анан ошондой таланттуу режиссерлор, таланттуу ошондой операторлор, гримерлор сыртта кала берет. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, эмне деген кишилер ырдаптыр, анан кээ бирлер атыңды атайт, кээ бирлер атабай эле ырлыгын айтып кетет. Анан бул ким болду экен деп жүрсө, чын эле аябай таланттуу болгон жаным, алган турбайсызбы? Келечегибиз алкары десек болот. Азыр мага мындай суроо келип калды да. Учурда азыр хит тренд болуп атат, жасалма интеллект деген. Азыр ырларга телефондо эле отуруп эле оон менен ыр жазып коюп атышат да. Телефондо өзү эле. Анан бул нерсе кайсы бир жылдары өтө актуалдуу болуп, балким бул мындан да жакшыртылган вариантын көрүп, анан сиздерге бул жасалма интеллекттин келечекте зыяны жокпу, коркпойсуздарбы четте калып калгандан деген суроону билдим. Мындай да, мен өзүмдүн жеке оюм бул. Азыр эми трендке жараша, замандын агымына жараша алар эми ошол убакытка эле, мисалы азыркы учурга эле бул тренд дагы бүтөт, анан дагы башкасы чыгат, ага ылайыктап башташат. Чын жүрөгү менен чыгармачылык жолду тандап, ошо чыгармачылыгы менен иштегендер, булар өмүр бою сакталат, өмүр бою өчпөйт деген ойдомун да. Мисалы азыр деле салыштырып көргүлө, мына тренд менен чыгып хит болуп келгендер, кайра эле баягы чыгармачылык менен иштеп жүргөн нерселер дагы деле өздөрү менен жашап жүрүшөт азыркыга чейин. Демек трендтин өмүрү кыска дейсиз. Эми ал баары бир жасалма интеллект да, баары бир адамдын жүрөгүнчөлүк сезим болбойт болуш керек. Болбосун, негизи адамдын жүрөгүнчөлүк сезим болгон үчүн ушундай хит ырлар жаралып, сонун бир мукамдуу ырлар жаралып атат. Ошондуктан биз картайып бир апамдын возрастына жеткенде, ушул ыр биздин доорусунчулар эле, ушул сон ким эле оончу баягы аткаруучулар, баягы сөзүн жазган булар эле деген атка силер да жеттиңиздер. Ошо үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм, балдарыңыздан, перзенттериңизден жакшылыктарын көрүп, дайыма бизге конок болуп келип туруңуздар, эшигибиз ачык. Рахмат. Бизге конокко келгенден баары эле ырдайт эми, ырдайсыңар да. Эме жолдошунун бекер жазып берген ырын ырдайт. Жана айттыңарбы эме деп, окуп жүргөндө биринчи силерге ушундай кайрылганбы деп, ошол убакта жаңы бир эме ыр чыгарып аткан учур болчу. Ошол убакта бир жазган ыры бар эле, эң биринчи, анан кийин жаңылап ырдап койсун деп, ошону азыр ошону ырдап берип коет болуш керек. Сөзсүз угуш керек муну. Келиңиздер анда ырыныбызды коелу. Жүрөк
erken Aytчы мага сырыңды мен жан эркен Арнап анан ак сүйүүмдү мен келем Aytчы мага сырыңды мен жан эркен Атылган ал жүрөктөгү ким болду экен Aytчы мага сырыңды мен жан эркен Арнап анан ак сүйүүмдү мен келем Жакшынакайсың да сенчи. Бир гана бир жериңде бир нерсе жетишпейт да. Не? Эми жанагы ручкамды дагы же карандашымды да унутуп калыптырмын. Не? Ой, момундай бир сага бир чоң миң момурки. Мына турчу, момундай кашыңдын үстүнө момундай бир миң керек болуп атат да, меңчи мындай бир миң деген бутон бир аял затын айбай көрктөп коостоп турат да. Айтсам анда Азиз болуп калбаймбы бияка мынтыктар болсо? Эми Азиза эмнеси менен жаман? Ошо Азизага окшошсо экен деп атам мен сени. Эми аны окшоштурбай эле кой, мен эми өзүнчө айгерим ал Азиза болуп атпайбы? Андан көрө Азиз эжени чакырайын бек ырдап берсин анда зирегим деген ырын, Мен анда ошону чакырайлы. Өзүң сүйсөң эң сулуу, көңүл сүйдү бир сулуу. Көксөгөнүм тилегим, сирегим ай сирегим. Жанды өтсөң акырын, кара өтсөң
бер го чиркин. Уктаса да койдум кетпеген, армансыңар жетпеген. Жылдыздарды жандап, колтукташып, учасыңар көк менен. Күндүзүгүн түндө айсыңар, сулуулукка байсыңар. Чиркин өмүр өтүп кетти жетти, талай сөздөр айтылар. Ысык көлдүн кыздары, чүй таласын кыздары, ош баткендин кыздары. Силерге эч ким жетпейт. Дилда жигит жоктур дүйнөдө, кыргыз кызы жакпаган. Теңдеши жок биздин сулуулары, мен ошого мактанам. Келчү кызбай набыз арына, тарегинде сактаган. Силер үчүн жазган ырларыма, сыймыктанып шаттанам. Жалалаттын кыздары, темир толун кыздары, алайконун кыздары. Сулуу деп силерди айтат Токтогулдун кыздары, Кара суунун кыздары, Суусамырдын кыздары. Жашасын кыргызымдын айымдары. Чөнтөгү да барып турбайбы, рас жакшынакай. Өткөндө сен баты келеме, энеңкине кеткенди алып койгом да. Жана келиним келсе, 6-чы күнү кечинде коноктор толтура келет да. Мындай жүдөбөй, бүдөбөй, мен жакшынакай болуп турсам, ана сен жүдөп бүдөп эле бирдеме боло бересиң, кетечи. Анан ошо кагылып кетейиндер, бизди конокко чакырды эле. Биз силер менен коштошуп кете берелик дедик эле. Сак саламатта болуңуздар, кагылып кетейиндер. Баспайсыңбы жүр? Ай, макул мейлиңиздер. Ойго күйгөн, ой, бул сүйлөй бирсиң. Анда ошо жакшы калгыла.